Абдан дамды болуптур тамактар. Жаңы ашпос чалдыңарбы? Жок, Сида менен Гүлия жасашты чогу. Гүлиеби? Уу чачып койду го ал жылан. Эмне болду? Эски курбулар эми душман болуп калыштыбы? Биз аны менен достошкон эмеспиз. Бат эле унутуп калдыңбы? Экөөлөп сени канча аялдап жүрүштү? Коюңузчу атаке. Суранам эски дептерди ачпай эле коелучу. Биз аны жаптык, жаңы жашоо баштадык. Чоң ката болду. Жаңылдым. Адам бир жолу ката кылат, эки жолу жаңылат, бирок үчүнчү жолкусун аты башка. Атаке, суранам. Жок дегенде бүгүн көңүлүбүздү оорутпай туралычы. Жок, тим ғой Сухан. Мен да уккум келип атат атамдын айта тургандарын. Уланта бер атаке. Ой, аялың тендерге дарылаша баштап турго. Сен бүтүп эми мени алдай баштаптыр. Менден дагы эмнени күтүп атасың? Көптөн бери сурайын деп аткам атаке. Сен аялыңдын байкесине мейманкананы эмнеге берип койдуң? Биз да билсек болобу? Чын эле мен да кызыгып атам. Анан да ал жерде баарыбыздын үлүшүбүз бар. Ал гана эмес бир жолу небереме берем дебедиңиз беле, эсиңиздеби? Эмне азыр небереңиздин ырыскысын кайдагы бирөөгө жедирип атасыз? Акыркы жолу ушул номерлорго чалыптырбы? Ооба. Чалуулар анан эс эместер. Таксин корлуудан номеру да жүрөт. Айрыкча ушуга. Акыркы учурларда көп чалыптыр. Салихтин өлгөн күндөн кийин. СМС'те эмне жазылганын билсек болобу? Жок. Бирок ошол күнү ММС жөнөтүптүр. Балким видео болушу мүмкүн. Кайдан тапсак болот бул адамды? Аты Хикмет Оңгун. Рыза менен чогуу отурган экен түрмөдө. Андан 1 жыл мурун чыгыптыр. Башка каяктан издесек болот бул кишини? Чынында менде бир дарек бар. Туурабы жокпу билбейм бирок. Туурабы жокпу текшерип көрөлү анда ага. Корхан, суранам. Тема менин аялыма тийиштүү болсо баарын айта берсе болот. А сенин аялыңа келгенде сен аралашпа болуп калат, туурабы? Атаке чынында жаңылыштык кылып атасыз. Сиз билбеген нерселер көп. Жахиде менин аялым, баламдын апасы, эмне болсо болсун, аялым тууралуу эч ким жаман сөз айта албайт. Эч ким жаман сөз айткан жок. Ар ким жасаган күнөөсүн жазасын алды. Болду эми, алдыга умтулалы. Сен ошентип ойла. А мен булардын жазасын эми берем? Өмүрүң жете турган болсо бере берсин. Байке, болду. Сухан, мага таарынба, жакшы эле чыдадым. Жүр Жахиде, чыгалы. Бул жерге келип туура эмес кылыптырмын. Жогол кыла, жогол! Экинчи бул үйгө келбегиле. Бул үйдүн жанынан да өтпөгүлө, түшүндүңөрбү? Кана чык кыла тез. Ата. Көзүм көрбөсүн силерди, жакшылык билбегендер. Жахиде, дагы күтөбүз. Ушинтип бат-баттан келип тургула. Жогол! Жогол кыла! Сенден бир күн сурандым, ата. Болгону бир күн, үй бүлө болуу үчүн болгону бир кеч сурадым. Антип кыялданба болду. Көрдүңбү, үй бүлө боло албай калыптырбыз. Кабыл ал муну.
Aykor ханым, бир аз акырын кымбаттым, тынчтан. Бул адамдын жанында тынч отуруу мүмкүнбү Жакиде, мүмкүнбү? Мен ката кылдым мунусунда да, Суханды укпай койсом болмок экен. Эшекмин мен, эшек. Деги элде ушу темасы эмнеге козголду, мен түшүнбөй калдым. Жаратыңар айык электе. Бирок жаным, сен чын эле жакшы чыдадың, сабырыңа береке. Таш да болсо ошончо сөздөн кийин жарылып кетмек. Бирок акырын айдачы, макулбу кымбаттым, акырын. Рыфат ага, уруксаат берсең сени үйгө таштайын. Мен өзүм жалгыз барайын, жарайбы? Болбойт улум. Ишеничтүү жер эмес. Дагы эмне болуп кетет? Атамдын башы баледе деп кийин мага жан ачууланат. Сөзүмдөгү үйдө кал, суранам. Мен бул ишке аралашканым качан? Эми болсо адалетти издеп атыптыр да. Нежла ошентип айтты. Мени кара, оозуңдан эч нерсе чыгып кеткен жокпу? Ага, мени тарымча атасың. Анан дагы тиги жесурдан амал качып кутулбайт окшойт. Кичинекейинде детектив болгусу келип, тилеги таш капкандан кийин эми чоңойгондо тигини изилдеп, муну териштирип жүрөт да. Анан да сериал көп көрөт окшойт. Билесиң, сериал көргөндө адамдар катуу өзгөрө баштайт, таасирленип. Анда мен да аны териштирип баштасамбы? Саламына жараша алиге алабыз. Жашоо тарыхынан бир талуу жерин таап алсак, жолубуздан алып сала алабызбы, кандай дейсиң? Чынында муну убагында Таксин корулда изилдеп көргөн. Мен угушума караганда. Бирок коркута турган эч нерсе таба албаптыр. Ал иштер башкача болот туран. Каалоосун тапса кар күйөт дегендей, эң башкысы максатты туура коюу керек. Ооба. Эмне кыласың? Детектив жалдайсыңбы? Жок, кайдагы детектив, дөөрөөч. Ал ишти өзүм жайгарам. Бир аз убакыт талап кылат. Бирок алсыз жерин таба алып ошондо сүйлөшөбүз. Ушул жер. Эч ким жашабагандай көрүнөт. Ошентсе да карап чыгалы. Жесур. Кеч кирип калды. Кетишибиз керек. Кошуналардын тынчын албайлы. Түнү иштеген бирөө окшойт. Мейли, эртең келип карап кетем. Жесур. Суранам сенден абайла. Күндүз экенин эске алышпайт булар. Камсанова ага. Мен бир айласын табам. Кеттик. Кутман таң. Кутман таң, Кемал эртең менен чыгып кетти ага. Азыр сүйлөштүм телефон менен. Сухан чарбадан чыга элек экен. Рахмат. Тиги Рыза деген келбептир. Ай кудайым ай, ушул адамдан кутула турган күн келеби? Ал күн келет жакында. Камсанова. Суханды карасаңыз бир да жол чалып койгон жок. Мейли анысына макул дедим. Мен чалсам да албай жатпайбы? Жооп берип койсо болбойбу эмне? Таарынып баштадым мен ага. Сухан мындай кылчу эмес. Анын бир дарты бар. О, анын дарты бар. Анын бир дарты бар, бирок билбейм эмне экенин. Жакында билебиз. Мен чыгып атам, көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө ага. Fly
Кутман таң. Кутман таң. Каяка баратасың? Менден жашырып жүргөн нерсени издеп жүрөм. Жесур суранам. Ук. Мен сенден Көрүшкөнчө Сухан. Жесур. Тамағың татты болсын. Рахмат. Угу отам Жахиде. Эмне керек сага? Сен мага кайсы бетиңден чалып атасың? Сага таң калып атам. Билентим. Сен мага оргазып койдуң беле? Ошол жерге сени акырын мурдуңан сүйрөп алып барам. Чалп айтып коеюн дедим. Жахиде ачуума тийбе. Эмне айткың келсе батыраак айт. Таксин ата менен сүйлөшкөнү бар атам. Эмне? Жесурдун үйүн кантип өрттөгөнүңдү айтып берем. Адамды өлтүрүп кое жаздадың беле, эми көрөбүз анын бетин кантип карайсың. Жахиде антпе. Жахиде анте албайсың, уктуңбу? Түшүнүп атасыңбы? Жасагандарыңа өкүнүп каласың. Алло. Жахиде. Артымдан эмне аңдып жүрөсүң? Кемаль. Сенден сурап атам. Мен эмнеге аңдып жүрөсүң? Жесур аганын буйругун аткарып жүрөм. Жесурга айтып кой. Мага коргоочунун кереги жок. Антип айта албайм. Сиз каалабасаңыз да сизди карап жүрүшүм керек. Сухан айым, ойлонуп көрсөңүз. Ал сизди баарынан коргогусу келет. Жахиде айым. Тынччылыкпы? Кече күнкү адепсиздигиңер үчүн Таксим бейден кечирим сурайын деп келдиңби? Сен бул жерге кайтып келем деп жүрөсүң, туурабы? Сен күтүп жүрөр. Сен жашаган жерге кайтып келейин деген ниетим жок. Шайтан аял. Мени кара. Мен сага эч нерсе кылган эмесмин, аны билесиң. Күйөөңдү алдап жүргөнүң үчүн мени күнөөлөй албайсың, абайлап сүйлөп жүр, түшүндүңбү? Ай болдучу сүйлөбө, каякта Таксин ата, сүйлөшүүгө келдим. Издеп таап ал, кызматчың эмесмин мен. Нежила кызым, кабар барбы? Оксаң кабар алып мага айтпай жатсаң. Макул. Макул. Түшүндүм. Мага дароо билдирип тур, сүйлөштүкпү? Адалет, каякта жүрөсүң, Адалет ай? Каяктасың, эмне чалбайсың? Атаке? Убактыңыз барбы? Сага эмне керек теги? Кече сени теги саткын күйөөң экөөңдү кубалабадым беле? Ата, мен сизге өтө маанилүү бир нерсе айтканы келдим. Аны сиз билишиңиз керек. Кече айтууга мүмкүнчүлүк болбой калды. Жок, Жахиде. Болбогон кеп угууга алымда убактым да жок. Кана кет үйүңө. Уксаңыз, атаке. Тиги өрткө байланыштуу. Болбоду беле Жесурдун үйүндөгү өртчү. Өлүп калышыңыз мүмкүн болчу, ошондо Кудайым сактап калды.
Анан мен ошол өрттү ким кылганын билем. Жахиде каякта? А эмне болуп кетти? Каякта дейм. Келди бул жерге. Ылдыйда, Таксим бейдин жанында. Ай жиндинин баары чогулду бүгүн үйгө. Булардын бир балеси бар. Аны да жакында билебиз. Чынында сизге мурун эле айтмакмын, бирок Бülent мени коркутту. Аябай корктум. Бирок сизге да залакасын тийгизбесин деп айтууну туура көрдүм. Канткенде да бир өлүмдөн калдыңыз, туурабы? Атеке суранам, ага ишенбеңиз эч качан. Корко турган адам ал. Жахиде, сен деген кандай жалганчы эки жүздүү аялсың. Сенин жалгандарыңа ишенет деп турасың ба? Бетиңе түкүрөйүн сенин. Биринчи сен ага барып аны коркуттуң. Эми келип уялбай аны күнөөлөп атасың. Мен сизге чындыкты айтып жатам, ишенсеңиз. Ончукпа, көп келжиребе сен. Сага эмнеге ишенишим керек? Жогал, чык үйдөн. Экинчи басып келбе. Түшүндүңбү мени? Өтө чоң ката кылып жатасыз. Акыркы жолу эскертип жатам. Жогал дедим мен сага. Жахиде. Бул иштин аягына чыгам мен, Bülent. Эгер Жахиде деген аялды тааныган болсоң, мунун эсебин албетте бересиң. Андан шегим жок, Жахиде. Карасаң, колдорумду урасаң, корккомдон титирип атат. Таксим бейди өзүң уктуң. Бетиңе түкөрө электе кетип калганың жакшы го. Угуп атам, Рыза, эмне керек сага? Сенин да кутмантаң менен, Сухан. Уксаң, аябай сонун ресторан көрдүм. Сага сунушум бар. Бүгүн кечинде ошол жерден тамактан ал деп чалдым. Кандай дейсиң? Сен жинди болуп баратат окшойсуң. Бул эмне болгон текеберчилик? Сен өзүңдү ким деп ойлоп атасың? Анда башка иш менен алектенейин. Мисалы, тергөөчү бей менен сүйлөшсөмбү. Жесурдун мени коркутканын, мен да туура эмес көрсөтмө бергенимди айтайын. Анан да атаңдын видеосу бар эмес беле? Аны унутуп кала жаздаптырмын. Тергөөчүгө айтчу сөзүм көп экен. Ууру! Токто. Ууру кирди. Жок, кой отур. Жардамга. Кой отур, кой отур. Ууру кирди. Жок. Кой отур. Уур эмесмин. Уурдабайм эч нерсе. Үйүңө кирдим.
Бирок уур эмесмин. Хикметти издеп жүрөм. Hikmet? Ооба. Хикмет. Кудай урсун ал акмакты. Канча айдан бери үйгө келе элек. Сен эмне кыласың аны? Неге издеп жүрөсүң? Каякта экенин билесиңби? Жөн гана сүйлөшөйүн дегем ал менен. Айылында жүрсө керек. Ит. Уясына кайтып барды дагы. Башка каякта болмок эле. Кел суу ичип ал. Шайтан көргөндөй болуп калыптыр го жүзүң. Айт эмне болгонун. Эмне болду бакчада? Бүленттин кебетесин сен көрбөй калдың. Мага тиги жазуулар керек. Сендеги жазууларды айтып жатам. Бүленттин айткандарын жаздырып албадың беле ошол? Азыр эле мага кыйын болуп сүйлөп жатканда акылың кайда эле Жахидайым? Сен антип катуу сүйлөбөй жүр. Сага айтпадым беле. Мени менен жакшы мамиледе бол деп. Көрдүңбү, кайра эле керек болуп атам сага. Гүлие, суранам. Суранам. Калп айтпаганды далилдеп берүү үчүн тиги жазууларга муктажмын. Мен да бир күн муктаж болуп калсамчы ошол жазууларга. Сага берип коюп кур жалак калмак белем. Сага да пайдасы тиет бул иштин. Бекер албайм албетте. Мына ушундай болуш керек. Анда иш жөнүндө сүйлөшөлү бир аз. Ишилгери. Рахмат. Туугандар, Хикмет Өнгүн деген. Досумду издеп жүрдүм эле. Кайдан тапсам болот аны, билгендери барбы? Хикметти тааныбаган адам жок. Эмне болду? Хикметти сурап атат. Аны эмне издеп атасың? Тынчтан тууганым, эч нерсе болгон жок. Түрмөдө чогуу отурганбыз Хикмет менен. Келгенге жараша жолугуп кетейин дедим. Көп келбей калды бул жерге Хикмет. Бирок уста Расим билет аны. Кааласаң ошондон сурап көр. Чоң рахмат. Кайдан тапсам болот Расимди? Ушул жол менен түз барсаң, жолдун аягында устаканасын көрөсүң. Түз барамбы? Ооба. Ишиңерге ийгилик. Рахмат. Ишилгери. Рахмат. Мен тиги Хикмет Онгунду издеп жүрөм. Кафедеги туугандар анын каякта экенин сени билет деп айтышты. Эмне кыласың Хикмет Онгунду? Бир ишибиз бар ал экөөбүздүн. Керек ал. Билбейм мен аны. Көп болду көрөлегиме. Сен убара болуп издеп аны. Бул жерден таба албайсың. Эми болду ага. Жаман деле эмесмин да Турат. Эми сымбаттуу эле жигитмин да, кандай? Мага жараштыбы бул? Бул костюмду өтө кымбат сатып алдым. Мага муну кийүүнү буйруган экен. Бир аз чоң келип калгандай эми. Бирок Мейли. Жашоомдо биринчи жолу аял менен тамактанууга баратам. Алимдар уулуна кармалып калбайын деп Кудайдан тил андан көрө. Бирдеме дедиңби? Жок, жок ага.
Hoş geldin Suhan. Көпкө отура албайм. Hoş geldingizler, emne vereyim? Mağa bir too kозгарынан курдак бериңиz. Аны менен кошо кызыл шарап. Мындай көптөн бери бир шишенин ичинде кармалган eskisinden болсун. Ha, sizge emne vereyim? Эч нерсе керек эмес, рахмат. Койчу. Ушундай да болмок беле. Мени эмнеге чакырдың, Рыза? Менден сага эмне керек? Түнүбүз узун. Кам санаба. Баарын шашпай жай сүйлөшөбүз. Ага, сизге бир нерсе айтам, бирок дароо ачууланып кетпеңиз, макулбу? Өзүңүз да кармаңыз. Тынччылык эмне болду, айтпа турак. Ага, Сухан айым менен Рыза жолугушуп, азыр ресторанга киришти. Эмне? Мен ал иттин баласын өлтүрөм эми, чындап. Бул ыплас арамдын кылганын карасаң. Ага, суранам, тынчтансаңыз. Каерде азыр алар? Сен кетпей тур, мага даректи жөнөтүп кой, мен азыр барам. Эч жака кетпе, күтүп тур ошол жерде. Үйүңөр аябай кооз экен, Корхан. Чарбадагы үйдө кенен болбосо да жашап атабыз. Шайлоо иштери кандай, Мехримah айым? Чынын айтсам, сени менен ушул жөнүндө сүйлөшөйүн деп жаткам, Корхан. Эмне кылсам, баш тартсам окшойт. Баш тартам? Эмнеге баш тартмак элеңиз? Ошончо жолду басып өттүк, аз калганда ушинтесизби? Аны билем дечи. Бүлөнттүн кылганы менин ичимди иритти. Көңүлүм келбей жатат. Ошо да. Мехримah айым, Бүленттин кылганы чындап уят нерсе. Бети жоктук бул. Жахиде. Менин ачуума тибе, макулбу? Биз сүйлөшүп алалы, барып тур. Кечирип коюңуз, Мехримah айым. Жахиде да бул. Бирок туура айтып атат. Чындап эле Бүленттин кылгандарына көз жумуп коюуга мүмкүн эмес, Корхан. Өзүмө болгон ишеничимди жоготтум. Мен бир уулумду башкара албай жатып, бул чоң шаарчабызды кантип башкармак элем, Корхан? Мехримah айым. Корулдадагы эл сиздин канчалык күчтүү аял экениңизди билет. Эртең шайлоодон баш тарта турган болсоңуз, баарыбыздын тилегибизди таш каптырган болосуз. Суранам, баш тартпаңыз, жалынам. Сиз Корулдага аябай керексиз. Айгүлия, батыраак бир чечимге келчи. Мен чыдай турган күчүм жок. Дагы күтүп тур, Жахиде. Күтөсүң, ойлонуп жатамын. Ушунча да ойлоносуңбу? Сен деген 2 тыйынга өз балаңды саткан аялсың да, анан эмне буга келгенде эсептешип калдың, түшүнбөй жатам. Мени ук. Колумда болгон бүт жазууларды эртең телевизордон көрүүнү каалабасаң, анда мени менен абайлап сүйлөшөсүң. Бир чечимге келгенде байланышам дедим. Бүттү.
Эмне керек сага? Bülent, kuttуктаймын. Бүгүн ийгилигиң таш жарыптыр го? Көп сүйлөбөсөң жумушуңду кыл. Тиги муну кое туруп мени ук. Жахиденин ушинтип эле жеңилбей турганын жакшы билесиң. Өзүңдү куткарып алууну каалайсыңбы же каалабайсыңбы? Сен мага ошону айтчы. Ал эмне дегениң? Эртең жолугалы. Ошондо билесиң. Мага өчөшкөнүңдөн жебей атасыңбы? Ачык эмесмин. Анда таттуу же? Кереги жок. Коктейль ич. Түн бою суу ичип чыгасыңбы? Түндүн анчалык узун болушу мүмкүн эмес. Аны мен чечем. Өзүңдү көп кыйнай бербе, Рыза. Каалаган учурда бул жерден туруп кете алам. Кете турган болсоң эмне болорун жакшы билесиң. Ооба, билем. Ошол үчүн бул жердемин. Мага күч колдонгонуң үчүн. Мени коркутканың үчүн. Бирок сага айтып коеюн, мен антип мени басынткандарга моюн сунуп калчулардан эмесмин. Мээимди чакчы болсоң, сабырымдын чегинен өтчү болсоң, көзүм эч нерсени көрбөй калат. Атаң менен Жесурду дагыбы? Айтсаң, кимисин көбүрөөк жакшы көрөсүң? Анын сага тиешеси жок. Сага тиешелүү болгон бардык нерсе мага да тиешелүү, Сухан. Тиги татынакай башыңдын ичинен өткөн ар бир ой мени кызыктырат. Эч качан. Мага комплимент айтпай жүр. Комплимент? Комплимент эмес, чындык. Сени биринчи жолу көргөнүмдө, сени биринчи жолу качан көрдүм билесиңби? Туура 11 жыл 2 ай 23 күн мурун. Мээң айнып калыптыр сенин. Гезиттен сүрөтүңдү көргөм. Атаңдын жанында туруп турсуң. Бир чакырууда түшкөн экенсиңер. Атаңды сыймыктануу менен карап тургансың. Анда азыркыдан жаш болчусуң. Жалган айтып эмне кылайын? Азыр болсо дагы да сулуусуң. Жашы өткөн сайын сулууланган аялдардансың сен. Ук мени сен. Оозуңду жап, болбосо. Болбосо эмне болот? Болбосо сен сыймыктанган атаң түрмөгө кирет. Албетте мурунку күйөөңдө. Бул жерде көз үчүн гана даярдатайын дегем. Дал кинодогудай. Ошондо таасирленесиңби деп ойлодум, бирок кийин баш тарттым. Сендей сулуу аялды жанымда, маңдайымда баары көрүшсүн дедим. Кандай гана аянычтуусуң. Айтсаң, Жесур сени чын эле сүйөбү? Билбей турбайсыңбы? Чындап сүйгөндө ушу тапта экөөңөр Корлуда да жашамак эмессиңер. Сен жөн гана Жесурдун өч алуусунун куралы болчусуң. Корлуданын казына булагысың. Эмне болду? Акылыңа кирбегениң көрүнүп турат. Эмне керек сага? Тууганым, бара бер. Менин сени ишим жок.
Туура эмес түшүнүп калган окшойсуң. Мен шефимдин бир гана айдоочусу эмес, жан сакчысы да болуп саналам. Жан сакчысы дечи. Анда жакшы коргой албай атасың. Көрбөйлүбү? Кел сынашабыз, кел. Турары. Кел, келбейсиңби? Кел. Болду эми кабагыңды ачсаң. Мени менен бийлейсиңби, Сухан? Дайыма ушуну айткым келчү. Эч качан. Мажбур экениңди эстетүүмдүн кереги жок го дейм. Жок. Кереги жок. Бирок мен сага бир нерсени эстетип коеюн. Каякта тиги? Ичинде ага, мен да кирейинби? Кирбе. Сабырымды сапырба дедим сага, чектен чыгып баратасың. Уят эмеспи, Сухан? Сени бит. Сени өлтүрөм. Сени өлтүрөм. Өлтүрөм сени. Мен сага. Сени өлтүрбөсүм мен сага. Эмне жалдырайсың? Барып шефиңди коргобойсуңбу? Жан сакчысы эмес белең, бар. Сен күтө тур, күтө тур. Күтөм. Уктуңбу? Экинчи жолу бул кызга жакындаганды көрбөйүн. Дагы бир жолу Суханга жолобогон уктуңбу? Туган мушташпагыла. Сен аралашпа, бар жогол. Жесур. Дагы бир жол чакырып көрчү, сени жөн койбойм. Жесур. Түшүндүңбү? Сени мен сага. Жесур, Эми түшүндүңбү? Жесур. Түшүндүңбү? Сен чыгып мени сыртта күтүп тур. Сен сеш Муну жака менен сөзүм барбайм. бүтө элек менин. Полиция келелекте кетип калалы, Жесур. Сен кандай ыплас намысы жок кишисиң. Сенде уят деген барбы? Жесур. Бир аялды коркутуп тамакка чакырган намысы жок адамсың. Жесур, жүр. Жесур, жүр. Намысы жок. Ага. Жакшы элесиңби? Ага. Тирүүсүңбү? Болду, буну мына. Кана тур, кана. Мен таштап коем сени. Кереги жок. Отур дедим муну ага. Сүйлөш сөз бар. Ачкычты бер. Ачкычты бер дейм. Машинени чарбага алып барып кой, Кемал. Макул. Жүр. Акырын. Акырын ага, кичине калды. Мына жеттик. Ойбой. Ооруканага айдайынбы ага? Теги мени ооруканага жаткыргыдай кылып жанчып атканда карап турдуң го, тигилип. Эми ооруканага деп коет Азамат. Ага, анан эмне кыл дейсиң? Ортоңор кантип түшмөк элем? Көрдүң го өзүм тегине муштумун. Мен да жанчып салсак, сени ким алып кетмек эле? Туура айтасың, Туран. Бир жан сакчы оболу өзүн коргоону билиш керек. Азаматсың. Азамат. Сен эмнеге жумушка алдым я? Азыр бул жерден ооруканага барып, өзүмдү жумурай журтка шерменде кыла албайм. Мейманканага айда. Анан ошол жерге доктур чакырып кел. Макул ага. Макул. Кантип макул болдуң ага? Кантип кабыл алдың анын сунушун? Кантип аны менен тамакка барасың? Жыргаганымдан барды да ойлойсуң. Ойлобойм, бирок түшүнө албай атам. Кабыл албайм мен мындайды.
Бул иш узай береби ушинтип? Мойнсунуп качанга чейин жашайсың? Качанга чейин анын коркутууларына чыдайсың? Билбейм. Сүйхан, сен мындай эмессиң. Мынчалык акылсыз аял эмессиң. Ал акмактын куурчак болосуңбу? Муну өзүңө жараштыра алдыңбы? Ушинсең жаның жаялабы? Кантип бактылуу болосуң? Азыр дароо чечишим керек бул маселени. Дароо. Мен мунун дагы кайталанышына жол бербейм. Мунун сага тиешеси жок. Эмне дегениң тиешеси жок деп? Ал акмактын сени коркутуп жолугуп атканына көз жумуп коюшуң керек беле? Эмне кылышым керек эле? Мени сүйгөнүң. Мени кызганганың үчүн ушунчалык ачууланып жатасыңбы, же болбосо рыза жеңип чыкты деппи? Али эч нерсе бүтө элек. Тиги ит да жеңген жок. Суроомо жооп берген жоксуң. Айырмасы кайсы? Ага мүмкүнчүлүк бербейсиң, экинчи жолукпайсың. Болду, бүттү. Сен айткандай оңой эмес бул. Ух, Сүйхан. Сени коркуткан эмне болсо болсун. Эмне болсо баарын билем. Ортого чыгарам. Күмөн санаба. Дары дармек алып келдим ага. Муну көгөргөн жерлерине сыпасын деди. Жакшы. Сен эле жетишпей аттың эле. Эмне болду корулууда? Кече эле жолукпадык беле? Сагынып кеттиңби? Адалеттен кабар жок. Эч жерден таба албай жатам. Эч ким эч нерсе билбей жатат. Жер жарылып түбүнө түшүп кеткендей. Де. Арманыңды айтуу үчүн чалдың мага. Бас жагыңда. Сага чалгандын себеби нок. Эгер адалеттин башына бир бале келе турган болсо, сени өз кол менен монтуп салам. Сен кызык эле адамсың да корулууда. Жамандык болсо эле менден шек санайсың. Адалетти көргөн жокмун деп айтып атам го сага. Качканда эле башына бир нерсе келбесе, Адалетке сенден башка эч ким зыян кылбайт. кое тур антип жаман ойлоба. Алгачкы эптеп бир жолун таап чалып калар. Сен да аябай сабырсыз экенсиң го. Ай Кудайым-ай, сени жубатып калам деп эч ойлоп турмун. Бас жагыңды дедим, Рыза. Бул аял табылбай эле көрсүнчү. Сен жооп бересиң, бир гана сен. Койсаңчы. Ага, эмне болуп жатат? Бирдеме билип калыптырбы? Дароо эле үрпөй каласың да. Эмнени билмегеле, адам адатынча аялынан сарсана болуп атат. Балдар. Кана сен, келчи бул жерге. Балакай, бул жерде кафе барбы? Тетиги жерде. Дагы? Ошол эле? Башка жокпу? Жок. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, келиңиз. Туган. Тиги Хикмет Өңгүн деген бир жигит бар. Тааныбайсыңбы? Полиция эмесмин. Эгер таанысаң, жардамыңды эч унутпайм. Адамдар көп барчу бир Хикмет дегенибиз бар, бирок. Ой, азыр ушул жерде эмес беле. Бирок фамилиясы ошондойбу, билбейм. Макул, сен анын дарегин берчи, мен барып көрөйүн. Алло, Рыза. Мен жөнүндө бирөөгө айттыңбы, чыныңды айт. Жок, эмнеге айтмай келем. Бирөө артыма даңдып келиптир. Анын мага тиешеси бар экенин кайдан билесиң? Сары узун бойлуу неме экен. Андайдын мени менен кандай иши болмок эле?
Cesur. Kim bolsa ошол болсун. Мурдагы үйүмө да барыптыр. Эми болсо кыштагыбызга келип мени сураштырып атат. Араң чыгып кеттим. Адам желкеңден кармап калганда акылыңа кирдиң. Эмне мурдараак айтпайсың? Сени bir ыза. Башыма bir бала алып келерин көрүнүп турган болчу. Сага ишенген өзүм да күнөө. Макул болду. Сен кыжалат болбой тур. Мен анын жолун өзүм табам. Сен көзгө көрүнбөй тур. Тамактанып жатасызбы? Эч нерсе жептирсиз го. Жок, жыйнай берси да. Жытына да чыдай албай атам. Мени жайыма кой дедим сага. Менин көңүлүмдү калтырдың, Сухан. Келишимди бузбайсың го дегем. Атаңа тиешелүү маселени Жесурга айтып бериптирсиң да. Эч нерсе айткан жокмун ага. Анда Жесур неге видеонун артынан жүрөт? Запчы куюуга эмнеге кетти ал? Билбейм мен. Менин көңүлүмдү ооруттуң, Сухан. Атаң болсо сүйүүңдү тандап, анын жашоосун жок кылганыңа капа болот эми. Мен эч нерсе айткан жокмун. Жесур шектенип атат, анан изилдей баштады. Ал мени кызыктырбайт. Сен эми же Жесурга жолтоо бол, же атаң менен коштош. Баса мен чын айтып атам. Bülent Paşa. Emni deşçü ele? Sakta samandı, gelet zamanı. Эмне бар анын ичинде? Бардык күнөөлөрүң десек болот. Мындагылар сени корулуданын тетүүнө чейин көмүп салганга жетет, Бülent. Бул үчүн канча беришим керек? Чынын айтсам, Жахиде сенин түбүңө жетүү үчүн канча десем ошончо берүүгө даяр. Мен болсо бул жазылган видеолорду аукционго коёюн деп чечтим. Сенин өтө ыплас, шуркуй экениңди кээде унутуп калам. Бирок кандай болгондо да муну өзүң эстетип турасың. Шылдыңдаган сайын баасы көтөрүлө берет. Менимче экөөбүз сөздү көбөйтпөй, соодалашууну баштайлы. Кана айтчы? Эркиндигиң, жашооң үчүн канча бересиң? Ал телефонду, Жесур, бол. Кана. Ага, иш илгери. Хикмет ага ушул жердеби? Жокпу? Kim bul?